Арыбаңыздар, котмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио кармандар. LFM подкаст кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулайт. Студияда Элиза Кочкор кызы. Ал эми бүгүнкү биздин маектешүүчү инсаныбыз, каарманыбыз жана бүгүн өзүнүн жан дүйнөсүн бир ачып, жакшы бир маекке бизге ортоктош болуп берүүгө даяр болгон студиябыздын конугу бар. Тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, эстрада ырчысы Жумагүл Райымжан кызы. Саламатсызбы, котман кечиңиз менен? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам. Кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Көрүмө кайда кеттиңиз? Абдан жакшы жүрөм. Негизи ар бир күнүңө шүгүрчүлүк айт дейт. Ар бир күнүмө ушул күнгө чейинки бардык жашоомо дагы күндө шүгүр айтып жашаш керек дейт. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Негизгиси аманчылыктабыз. Ушу аманчылык бар үчүн сиздер менен кайрадан ушул ЛТР телеканалында мына ушундай сонун маекте отурам. Арадан канча убакыт өтүп кетти? Канча жаз, канча кыш дегендей эле. Көптөн бери келе эле экен. Ооба, көп убакыт өттү. Анан көрөрмандарыңыз дагы сизди издеп калышты. Той топурдан эле көрүп, жанагы соц тармактардан байкап калбасак, негизи көздөн далдуу кеттиңиз. Анын себеби эмне болду экен? Ырларыңыз жазылбай чыкпай калды дегендей, чыгармачылыкта тыным, пауза болуп тургандай. Негизи азыркы баары бир нерсенин заманыңа жараша жаша дегендей, мурда ушу съемкалар, ушул телевидение чакыруулар болгондо аябай даярданып, мындай башкача, мага ойлойм ошол кез көбүрөөк жакчы экен да. Азыр соц тармакта көбүрөөк отуруу, убактыңдын көпчүлүгү ошол тармакта кетип калат экен да. Анан чыгармачылыктан деле өтө деле алыстаган жокмун. Кудайга шүгүр. Баягы бир жылда болсо дагы чыгармачылыгыма бир-эки болсо дагы, негизи бул чыгармачыл адам үчүн аз деп ойлойм. Бир-эки болсо дагы жаңы ыр жаздырып, клип тарттырып дегендей. Анан заманыбызга жараша азыр элибизде баягы өзүңүз айткандай тойлор, жакшылыктар болуп турат. Анан элибиздин ошол чакырууларында болуп, элге журтка рахмат дегендей. Ошол эми буйруса ар бир нерседе, балким менде ушул акыркы 2-3 жылда мындай кайсы бир мезгилде болот, сен да аябай мындай каалоон күч болот да. Анан кандайдыр бир 2-3 жыл өткөндө адамда өзүңдө мындай кичине болсо дагы жан дүйнөң эс алып, жай баракка жашоо болуп, кээде ушундай, бул жашоо өзү ошондой экен да, сен атайын кылбайсың, бирок жашоо өзү ушундай алып барып турат экен да. Негизи Жумагүл эже, биз сизди аябай кумурскада эмгектенген депчи, чыгармачылыкта болсун, башка болсун өзүнүн жолун таап алып, Жумагүл Райымжан кызы деген атты өз күчүңүз менен жасап, мындай жайылтканга аракет кылган абдан бир мээнеткеч инсан катары баалайбыз да. Анан азыркы айткан ойлоруңуздан кийин ойлоп калдым, чын эле адамда бир жан дүйнөсүндө бир эс алууну каалаган учур, бир дагы жаңы нерсени күткүсү келген учур болот окшойт. Балким сизде азыркы учурда ошондой мезгил жашап жатат. Ооба, сиз айткандай буга чейин кайсы бир учурда менде башка нерсе оюмда жок, бир гана ошол чыгармачылыгым, ой ырдасам, концерт койсом деп мындай кайсы жакта эмне болсо эчтекеден калбайт элем да. Конкурстар болсо, конкурстарга орто жолдо катыша калып, андан кийин өзүм жаңыр жаздырсам, ошол ырым элге жетсе, анан ал ыр кайра мындай бир аз сапаты начарып калса, кайра жаздыртып, оюмдун баардыгы ошондой болчу да. Анан аябай ал нерсе дагы адам бир аз ийгиликке жетсе дагы ошонун артында көзгө көрүнбөгөн мындай канча деген мээнет, эмгек, сен канча деген убактыңды арнайсың, баягы бизде эмне деп коет, артында эми түйшүк болот да. Анан ошондой нерсе баардыгы башыңан өтөт. Анан кайсы бир мезгил өткөндөн кийин ошол мындай тыныгууну каалап калат экенсиң да. Балким ушул нерсе деле жакшыдыр да. Ушул нерседен дагы бир аз дагы бир дем күч алып тур. Анан кайра мындай жаңы дем, кайра жаңы күч менен дегенде, анан азыркы учурда элдин дагы мындай заманга жараша ою дагы өзгөрдү. Сизге кандай тиешеси бар болуп атат? Ал мисалы көрөрмандардын ойлорунун таасири тийгизип атабы? Эмне болуп атат? Жо мисалы элдин кандай десем, музыка дүйнөсүнө болгон талабы дагы башка. Анан кээде азыр ыр жаздырасың, анан
мындай кандай эми өзүң үчүн эле өзүм уга берем дебейсиң, аны сен угармандар эл угуш керек, элге салыш керек дегендей. Анан азыркы учурда деле баягы оончулар, акындар ырларын жөнөтөт, анан угуп коем дагы эч мындай көңүлүмө эме толбойт да. Анан ырчы үчүн баягы көңүлүңө оону дагы, сөзү дагы сага аябай жакса, сен ошону жан дүйнөң менен аткарып, анын артынан мисалы бир ырды жазыр үчүн артынан канча деген убакыт, эмгек, анан албетте материалдык жактан дагы мисалы клип тартырасың дегендей. Анан азыркы учурда мындай ошондой бир жакшы бир чыгарма, жакшы ырды аябай мындай күтүп жүргөн мезгилим да. Жазылбай. Менин мага дагы жан дүйнөмө жаккан, мен ушунчалык ошол ырды сүйүп жакшы көрүрдасам, анан ошол ыр элге дагы аябай жакса дейм да. Балким ошол ыр мындай ошол ырдын чыгышына дагы бир мындай балким убакыт керектир. Ошондой ырды учурда издеп жүргөн убагында. Азыркы учурда күтүү режиминдесиз. Ооба, күтүү режиминде. Көз карашы өзгөрдү деп атпайсызбы? Жана жогоруда айтып өттүңүз өзүңүз, музыкага болгон көз карашы, кабыл алуусу көрөрмандардын өзгөрдү депчи. Сизчи ошол жаңычылдык көз карашка, көрөрмандарыңыздын жаңы кабыл алуусуна өзүңүз даяр болдуңузбу же балким даяр болбогондуктан күтүү режиминде турасызбы? Эки тарапта тең болушу мүмкүн. Азыркы мезгилде мурдагыга салыштырмалуу менин дагы талабым аябай мындай ырларга болгон талабым дагы күч алды да. Аны баягы көп биздин өнөр дүйнөсүндөгү улуу инсандар дагы айтып келет да. Мен ушуна көңүлүмө жаккан ырды издеп атам десем, мурдага караганда сенде ушундай талабың өзгөргөн дейт да. Азыркы мезгилде же убакыт өттү мындай мага оор салмактуу ырларды угам да, өзүм дагы мындай мааниси терең, жашоого бир адамдарга бир кандай десем пайдалуу болсо, сүйүү жаатына караганда мага азыркы учурда мындай салмактуу ушундай ырларды угуп калам өзүм. Кээде жан дүйнөм, жан дүйнөм кээде адам кээде өзүм дагы ыр уккум келет да, анан ошондо карап туруп мурда мындай ырларды көп мен деле уга албайт болчумун да. Азыркы учурда бирок ар бир угармандын, ар бир адамдын табити ар кандай дегендер ар кандай болушу мүмкүн, бирок мага азыр мындай жеңил желп эмес, мен башкача мындай типтеги ырды издеп жүргөн учурумда. Бул өзгөрүүлөргө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Балким сиздин жашооңуздагы күтүлбөгөн жагдайлар, жашооңуздагы бурулуштар, биз билебиз, зыяратка барып келгенсиз дегенде, балким ошондон кийинки жана кийинки болуп ойлоруңуз өзгөрүп калбадыбы табитиңизде? Эң туура айтасыз. Мындай мен ар бир нерсеге аябай олуттуу карагым келет да. Жеке жашоого дагы, чыгармачылыкка дагы, жан дүйнөдө дагы мындай олуттуу болгон нерсени аябай мындай салмактуу нерсени баалайм. Анан баягы өзүм соц тармакта дагы жеке жашоону, баягы өзүңдүн бир тууган үй жайды да мындай мен көрсөткөндө көп чыгара бербейм да. Же ага атайын деле кылбайм, мындай мага жага бербейт да, же өзүмдө ал нерсе каалоом жок да, кызыкпайм да. Анан ошол баракчама деле бал саат сайын, күн сайын киргизе бербейм. Бул жактамын, тиги жактамын деп. Жок, андай кылгым келбейт да. Анан ошол менин жан дүйнөм дагы, чын айткан, азыр туура айттыңыз, мен акыркы 2-3 жылда менин жан дүйнөм дагы, табитим дагы өзгөрдү десем болот да. Адам эми чоңойгон сайын адамдын дагы эле баягы жаш бала боюнча калбайсың да. Бул ошол умра сапарынан кийинки өзгөрүүлөрбү? Таасирин тийгизди? Жок, чыгармачылык бул өзүнчө. Ал эми сиз айткандай зыяратка барып келгенден кийин эми ал нерсе дагы Алла Тааламдын буйругу менен болот экен. Мурда ушу бала кезде эле түшүнбөсөм дагы ушинтип айта берчүмүн да, мен барам депчи, бирок маанисин түшүнбөйт элем. Бирок ошол Алла Таалам оозума баягы жакшы ниет жарым ырыс дегендей, убакыт сааты келгенде өзүм деле барганымды билбей калдым. Бирок ал нерсе жан дүйнөм башка да. Сиз айткандай зыяратка барып келгенден кийин мен жашоодогу баардык нерсени эми жашоо ак кара менен бирдей жүрөт да. Күнүмдө эле адам жашоо өзү ошондой экен да. Бул жашоону мындай убактылуу, анан сыноо жашоо катары Алла Таалам бизге жашоону берет экен, бирок мен убактылуу сыноо жашоо деп кээде багыл
азыр айтканда ак кара бирдей жүрөт дегендей, ар бир нерсеме шүгүр кылып, кээде бир нерсе болбой калса, ал нерсеге мындай капа болбой, шүгүр айтып, болбой калган нерсенин артында мага, значит, буну Алла таалам көрүп турат. Бунун артында мага дагы бир жакшылык бар. Бул нерсе болбоду деп мындай кайгырбайм дагы. Анан жан дүйнөм кандай десем, мурда туулган күн, кече, шернелештерде бир убак болот экен да, жаштык кез болот дегендей. Ой, эч нерседен калбай баарат болчумун. Азыркы ошо 2-3 жылда сиз айтканда баягы зыяратка барып келгенден кийин ызы чуу, анан ошондой жерлерге көп баргым келбейт, шан шөкөттү. Албетте баягы чыгармачылык кесиптештеримдин жакшылыктарына чын жүрөктөн кубанып, жакшылыктарына барам, куттуктап дегендей. А бирок өзүм баягы шан шөкөттү көп деле каалабайм, мындай жан дүйнөм тынчтык. Өзүм мындай өнөр дүйнөсүндө жүрсөм дагы көбүнчө устазалардын сабактарын көп угуп, ошондой ыйман кечелерине көп баргым келет, таалимдерге баргым келет. Ошол нерсе мага жан дүйнөмө тынчтык тартуулап, анан албетте ыр дүйнөсү дагы башка дегендей, бирок мен жан дүйнөм ошол нерседен көбүрөөк рахат алам да. Демек, мен азыр сиздин жогуңуздан байкап атам, Жумагүл эже. Чыгармачылыкты сиз өзүнчө бир карайсыз, жеке жашооңузду өзүнчө жана жан дүйнөңүздүн абалын, Жумагүл эмне менен азыктанып, эмне менен аба дем алып, кандай сезимдер жагат деп өзүнчө карайсыз, Бул абдан жакшы нерсе, бая жакшы нерсе. Ошо чыгармачыл ыр дүйнөсүнө өзүнчө башка карайм да. Анан адамдын жан дүйнөсү болот да. Кимдир бирөө жакшы көбүрөөк ырларды угуп, же бир жерге барып бийлегиси келет, же ызы чуу ушундай, же болбосо кээ бир курбуларыман угуп калам, ой мен караокеге барып ырдагым келет дейт да. Менде да ырдагым келет. Мен дагы жандуу ырдаганда адам чыгармачылык жактан өзүнчө мен эргип алам да. Кээде барып өзүмчө жандуу ырдайм. Анан бирок менин жан дүйнөмдүн тынчтыгы, жан дүйнөм көбүнчө ошол азыр айткандай таалим сабактар, азыркы учурда баягы илимдүү, билимдүү адамдарга болгон сый урматым аябай өзгөчө. Мисалы мурда буга чейин илим десе деле мындай жакшы эме кылбайт элем, маани деле бербейт элем, түшүнбөйт элем да. Азыр ушундай илим алып атат, илим алган же болбосо ушул билим алып атат десе, ошол адамга болгон сый урматым дагы башкача болот да. Себеби илимдүү, билимдүү адамдын баары бир мындай жолу башка дегендей, абдан мындай билим алган адамдын ой жүгүртүүсү дагы башка болот экен. Ошол чөйрөдө сиз өзүңүздү бактылуу сезинесиз, Ооба, ошол илим билимдүү адамдардын чөйрөсүндө мага ошол көбүрөөк жагат да. Анда келиңиз сөз башынан болсун. Ошол Жумагүл Ырайымжан кызынын кечегиси, бүгүнү, эртеңи дегенде ким элек, ким болдук, кайда баратабыз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Жаштыгыңыз Жапалакта өттү. Ооба, жаштыгым Ош шаарындагы Жапалак айылында, балалыгым ошол Жапалак айылында, анан кийин Ош шаарында. Эми биз жакын эле, ошондуктан мектептеги күндөрүм дагы обедке чейин сабак окуп, сабактан кийин ошол убакта эле мен буну айтпасам деле мага чейинки баардык эле өнөр адамдары, ыр дүйнөсүндөгү адамдар балалык мезгилден эле башталат. Меники деле ошол мектеп күнүмдөн эле башталган десем болот да. Мен 1 класстан 8 класска чейин Ош шаарындагы ошо Жапалак айылында ошол жакта окугам. Анан кийин акыркы жолу Гагаринде бүттүм, гимназияны бүттүм. Анан ошо сабагыман сырткары эле ошол убакта деле азыркы биздин келечек балдардын, биз убакта дом пионер деп коет эле, меники дагы ошол келечектен башталды десем болот да. Мен сабактан чыгып, мени эжеке музыка мугалимим ошол жерге алып келчү. Өзүм мектептин атынан ошол жерде дайыма кандай конкурс, кандай иш-чара болбосун ошол жерге барып, анан Турат агай мени баягы сен ырдашың керек экен деп сабактан кийин музыка мугалимиме мен дааныйларымды алып калып, анан сабактан кийин ошол жерге кружокко келчүмүн. Анан кийин Мерин фонд бар эле, ошол жакка барат элем. Анан ал убактагы доор өзүнчө башка экен да. Конкурстар болот эле, анан конкурстарга катышып, анан шаардык конкурс, анан областтык, анан республиканский деп кызыгып, мындай балалык мезгил эң аябай бир бактылуу эсте калган
эстен кеткис бактылуу көз ирмемдер болот десем болот да. Келечек балдар чыгармачылыгында мен дагы эмгектенип калдым бир топ жыл. Турат Муратов Турат Бекевич агай жетектеп калган учурда. Аябай ыраазычылык билдирем. Сизди деле тарбиялап чыгармачылыкка жол ачкан Нисан Турбаева көрсө. Ошол агай мени мектептин атынан барып ошол жерде ырдаганымда, анан ошол агай мени музыка мугалими айтып ушул жака алып келгиле депчи. Ал жерге киргенде өзгөчө дүйнө, балдардын дүйнөсү дегенде. Демек кичинекей Жумагүл ошол жерден чоңойгон Турбаева, ырчылыкка болгон. Ошол жерден өткөн сайын өзүм да эстейм. Күндө ошол жерге кирип чыкканымчы. Сонун мектеп кезинен ырдап баштадыңыз, анан мектепти аяктадыңыз, жогорку окуу жайына тапшырдыңыз дегенде. Ооба, мектепти аяктадым, анан мектептен 11 класста баягы бизде кесип тандамай болот, анан мен өзүм кээде медик болом деп өзүм чыгармачылыкты мен ырдасам да бирок кесипти башка нерсени тандайм деп жүргөмүн. Анан ошол биздин мектептеги музыка мугалими ар факультеттен келет да, эми баягы окуу жайлардан. Анан биздин искусство факультетине менин фамилиямды жаздыртып коюптур да, бизден ушул барат деп. Ошол агайым бир себепчи болуп калган экен да. Фамилиям атымды жаздыртып, анан мен 1-курска барганымда искусство факультетинде Ибрагим Жунусов декан болчу. Анан мындай, значит, мен тагдырымда ушул нерсе бар экен да. Анан ошентип ошол агайдын себепкери менен искусство факультетине тапшырып калдым. Анан ошол жерде Ибрагим агайдын кандай десем сынынан өтүп, ал жерде жогорку окуу жайда дагы сенин данныйларың текшерет дегендей. Ооба, экзамен тапшырасың. Анан ошентип ошол музыка Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетин аяктадым. Биринчи устатыңыз Турат агай ошол чыгармачылыкка жол ачып берген. Бул жагынан экөөбүз тең жолдо экенбиз. Менин дагы устатым ошол киши. Андан кийин Ибрагим агай болду, факультетте. Үй бүлөңүз кандай көз карашты билдиришти анан сиздин бул музыка жанрын тандап кеткениңизге, кесибин? Жок, мен үй бүлөмө абдан ыраазычылык билдирем. Менин баягы бир туугандарым, ата-энем дагы мага эч кандай каршы болгон эмес да. Алар каршы болбогон үчүн мен мындай эркин жүрөм. Азыркы күнгө чейин эркинмен десем болот да. Анан кээ бирки жерде ой сен могу кесипти болушуң керек, көбүнчө бизде кыз балага ай сен болбойт ырдаган деп ар кандай пикирлер айтылат да. Анан жок, мага эркиндик беришти десем болот да. Себеби мен баягы өзүңүз айткандай окуу жайга келгенче эле мектепте эле мен уже башталган да. Ошон үчүн каршы эмес, азыркы күнгө чейин эч кандай каршы болбоду да. Эркинмин деп калбадыңызбы? Деги эле эркиндикти кандай түшүнөсүз? Сиздин эркиндигиңиз кандай? Менин эркиндигим өзүңүздүн мындай аябай мындай жакшы эркинмин десем болот. Бизде кээ бир үй бүлөдө аябай катуу кармайт деп коет да. Анан эми албетте ата-эненин тарбиясы башка дегендей, апам мындай жеке жашоодо, жеке турмушта катуу эле өзүнүн мындай энелик жакшы акыл насааттарын айтып, кармаган учурда катуу эле кармайт. Бирок мындай мен мисалы чыгармачылык менен баягы концерт берем, же болбосо мону кылам, бул жактарга барам, гастроль же бул жумушка кирип атам, же болбосо чет өлкөгө мындай барам десем мага пут тоспойт да. Анан тыюулар жок да. Анан ким менен мамиле кылам дегендей андай нерсеме такыр киришпейт да. Ошон үчүн эркинмин десем болот. Бардыгы өзүңүзгө, өзүңүздүн тандооңузга гана. Ооба. Жараша, Менин мүнөзүмдү дагы жакшы билгендиктен мага апам дагы бир туугандарым дагы аябай мага толук ишенишет. Мен дагы алардын ишеничин актайм. Үй бүлөмдү дагы уят кылгым келбейт. Бул күнгө чейин сиздин чыгармачылыгыңызга байланыштуу интригаларга, түрдүү ушак кеп айыңдарга байланыштуу үйдө жакындарыңыз менен эч кандай конфликт болгон эмес? Жок, эми ар бир өнөр дүйнөсүндөгү адамда сиз айткандай сөзсүз интрига, ушак айың кептер болуп турат. Ал нерсе такыр болбосо, анда эмне деп коет, сен кимдир бирөөгө кызыксың деп калат да. Артыңан сүйлөп турганы мен буга чейин түшүнбөйт элем. Кийин улуу адамдардан уксам, ой сүйүнө бер, сенин канча деген күнөөлөрүң жоюлуп жүрөт дейт. Анан менде баягы эң негизи принцип бар. Аллах Тааламдан коркуш керек. Алла Таалам бар нерсени өзү көрүп билүүчү зат дейм дагы. Анан
андай кеп айыңдарга маани деле бербейм. Анан сиз айткандай менин үй бүлөм дагы ал нерсеге мындай эме карабайт да. Себеби алар менин мүнөзүмдү билет да. Сизге ишенишет. Мага ишенишет. Ооба. Абдан жакшы. Жумагүл эже, анан өзүңүздүн жолуңузду чыгармачылыктан таап келе жатасыз. Алгачкы ырларды жаздырдыңыз, бир келип кет жош жакка деп ырдап чыктыңыз, Абдыман апагайдын ырын. Андан кийин эле дагы Бекборбиев агабыздын ырларын ырдадыңыз дегендей. Ошентип Жумагүл Райымжан кызы деген ысым жайыла баштады. Таныла баштадыңыз элге. Сизде кандай сезимдер болду ошол учурда? Бизде баягы чыгармачыл дүйнөдө мисалы мен буга чейин аскер кызматында дагы иштедим. Негизи менин чыгармачылыгым ушу мамлекеттик кызматтан башталыптыр да. Жөн эле мен туруп эле ой мен ырдашым керек, ыр жазышым керек. Бир учурда болгон да бизде да көп ырчылар арасында. Мен бир продюсер менен иштешем. Анан контракт түзүп мен элге таанышым керек деп жанан менде өтө деле ал нерсе ой мындай болбоптур, бирок өзүм мен ой мен кылдым дебейм. Алла Тааламдын жардамы менен, Алла Таалам мындай айланамда ушунчалык мага мындай жакшы сөзүн айткан, жакшы адамдарды жолуктурду десем болот. Анан ошол өнөр дүйнөсүндө сиз айткандай ошол бир келип кет жош жакканы мен ага чейин маданият башкармалыгына жумушка кирем деп, ал убакта штат жок экен. Мындай штат жок эле 2-3 жылда эле чакырган жерине барып ырдап, көйнөгүмдү көтөрүп, кайсы жерге чакырып барып ырдапчы. Анан ошентип анан бизде баягы ден город деп коет, Ош шаарынын күнүнө карата аябай чоң иш-чаралар ошол убакта эле болгон. Анан ушул ырда тез арада жаздырдым. Анан бир жуманын ичинде эле ал ырды өзүм да жактырчумун. Анан жаздырып ырдап калсам, элдин кабыл алуусу дагы аябай жакшы болуп, ал убакта азыркыдай интернет мүмкүнчүлүк жок, бирок ошондой кичинекей эле нерседен ал убакта таркатуу деле деген жок экен да. Карасам анан радио, телевидениялардан дагы ушул ырдап бер деп, кийин конкурска дагы катыштым. Ош жөнүндөгү ырлардан конкурска катышып, ал жерде биринчи орун алдым. Демек ушул ыр сиздин багыңызды ачты чыгармачылыкта, жолуңузду ачып берди. Азыркы күнгө чейин деле бир жерге барып көпчүлүк айтат, ошону ырдап берчи дейт. Анан ойлоп калам, эгерде ошол ыр сага жарашкан дейт да. Анан жакшы, өзүңүздү жакшы билсеңиз керек. Баягы эски ырлар эстен кетпейт деп, маңыздуу, обондуу жакшылар бул эч качан модадан калбайт да. Өзүнүн ордун жоготпойт десем болот. Анан кийин чыгармачылыкта менде бир дагы мындай продюсер, менеджер деген болбоптур. Анан ошол акырындык менен аракет кылып дегенде, эмгек кылып дегенде ырларды жаздырып, клип тартырып, кээде клип сапатсыз болуп калат, кээде телевидение ал убакта аябай талап күчтүү болчу, ой өтпөй калды дейт. Ошол отурду өтпөй калыптыр да деп кайра башкадан тартырып, анан ыр жаздырса кээде радиолорунда талабы башкача болчу да, ошентип ошол нерсенин убакта талабы болгону жакшы экен да. Себеби адам ошол менен бышат жетилет экен да. Кайра дагы чуркайсың, дагы изденип, нону кылайын деп, анан ошентип баардык нерсе акырындык менен мындай кетти десем болот. Абдан жакшы. Демек, сиздин дагы чыгармачылыктагы атыңызды жасооңузда шыр кеткен максаттарыңызга жетүүдө бул мамлекеттик жумуштардын талабынын күч болгондугу дагы себеп болуптур, Аскер кызматында канча жыл иштедиңиз? Мен буга чейин бизде көпчүлүгү эле билет, ошол айрыкча биздин түштүк жергесинде көп ырчылык өнөр дүйнөсүнө аттанган кыздардын көбү эле кыз буракка барган да. Анан менде дагы кайсы бир ушул мезгилде 16 жашымда болсо керек, 16-17 жашымда аябай ал убакта кыз бурак аябай Гүлшайыр эже белгилүү, аябай мындай ырларын жакшы көрүп укчубуз. Анан сабактан чыгып эле филармонияга өзүмчө эле телефон чалып эле ушундай кыз буракка барса болобу депчи. Анан ой келиңиз анда филармонияга деп, анан ошол жерге келгемин. Анда 16 жашта экен элем да. Анан барсам ошол Гүлшайыр эже, Кенже эжелер бар экен. Анан ошол мени менен чогуу барсам аябай кыздар көп экен, музыкалык училищада окуган кыздар, билимдүү кыздар дегендей. Анан ошол барып, анан алардын дагы сынынан өттүм десем болот. Анан дааныйларымы алып калышкан, келип тур деп. Сабактан кийин ал жака барып келип жүрүп, анан кыз буракта мен топтун курамына кирбедиңиз бирок? Жок, кыз буракта ырдап ал жерден мен чыгармачылыгымды өстүрдүм деп айта албайм, бирок ал жерде 1-2 жылдай барып келип, кийин
кандай десем өзүнчө бир эме алдым да. Сабак алдыңызбы? Бизди гастролго жөнөтчү, анан кийин Кыз Бурак 2 деген группа ачылып калды. Анан Гүлшайыр эже мусфакка тапшырганымда анан 1-курста чакырып калды. Анан ошентип Кыз Бурак 2 деген дагы жаңы группа ачылып атат деп, анан жалаң жаш кыздар экен, баягы биздин курактагы кыздарчы. Ошентип ал жерде гастролдорго барчубуз. Сахнага чыкканда филармонияда күндө бизде аябай ал жердин тартиби башка болчу да. Сахнага чыккандан баштап эл менен кандай иштеш керек, аябай мындай талабы күчтүү эле да. Талабы күч болчу да. Анан бизде баягы эмне деп коет, өзүнчө опыт алат экенсиң да. Тажрыйба болчу. Ооба, ошол кандайдыр Кыз Бурактын атынан чыгып ырдап жүрдүңүз ошондо. Тажрыйба алдым да. Кыз Бурак 2 деп гастролдорго бардыңыз. Гастролдорго бардым. Демек Кыз Бурактын кызы турбайсызбы? Ооба. Ошо Гүлшайыр эженин кенжежелерин дагы аз болсо дагы талим тарбиясын алдым десем болот. Анан апама дагы баягы Гүлшайыр эжени тартипти катты кармайт экен десе ошонусу жакчу да. Кыздарга чындап аябай мындай ишеничтүү, гастролдо дагы жакшы алып жүрчү да. Анан ошол убакта анан филармонияга жумушка да алып койгон да. Биздин кыздардын баардыгын ошентип баягы мамлекеттик кызматка орношконум ошол 17-16 жашымда башталыптыр да. Андан кийин аскер кызматында иштедим. Коргоо министрлигинде чек ара кызматында, ал жакта аскер формасында кийип иштеп жүрдүм, бирок аскер кызматы дегенден кийин ал жерде жоопкерчилиги чоң, эртең менен кечке чейин болосуң. Бирок ошол убактарда деле ошол жакта иштеп, андан убакыт ашса, анан чыгармачылыкка дагы мындай убакыт таап, ыр жаздыра калып, концерттер болсо барып катыша калып, ошентип экөөнү тең алып кеткенге аракет кылдым. Азыр мен аябай сыймыктанам. Мындай өзүңдүн адам бир эле өзүң үчүн эле ыр жаздырып эле өзүң үчүн иштебей, ошол мамлекетке дагы, коомго дагы пайдаң тийип дегенде, анан биз ошол коргоо министрлигинде чек ара кызматында иштеп жүргөнүбүздө бизде деле кадимкидей жыл сайын жаз, кышпы бүткүл Кыргызстан боюнча кыдырат эле концерт коюп, ысыкпы, суукпу барып, бизде баягы чек арада үй бүлөлүүлөр бар да, эми алыста жашайт, заставаларга барып концерт коет элек, солдаттардын рухун духун көтөрүп дегендей. Ошол мекенге кызмат кылдык. Аскер жашоосундагы сиз өзүңүздүн өмүр жолуңузда чыгармачылык менен кошо жашап өттүңүз, Ооба, мен мектепте кайсы бир учурда кыялым болчу да, ошо аскер формасын кийген адамдарды аябай башкача көрүп. Ушул жерде мен суроомду узатып калайынчы. Анан аскер кызматкерлерин көрүп башкача болом деп атпайсызбы, кыялданчумун деп. Өзүңүз ошол сферада жүрдүңүз. Анан сиздин кыялыңыз, мырзаларда деле талап ошол багытта болуп калбадыбы анан? Ушундай болсун депчи. Балким ал нерсенин дагы таасири бардыр. Ошол убакта кыялым форма кийип иштейм, мага жагат деп аябай кыялданган элем, бирок ошол кыялым орундалып форма кийип, ошол аскер кызматынын жашоосундагы бардыгын көрдүм десем болот да. Анан кийин эле ошол тармакта жүрүп, анан кийин көпчүлүк эле сен деген өзүң мындай ырдап жүргөн адам экенсиң, сен мындай ырдап элге чыкпайсыңбы, ырларыңды тартуулап, бир жерде жүрсөң эмне аскер кызматы болуп жүрө бересиң депчи. Анан ойлондум да, анан бир күн анан ошентип чечим кабыл алып, мыйзамдуу түрдө эле анан аскер кызматынан жумуштан чыгып өтүнү да. Биз сизди жоготуп койбойбузбу? Эстрада ырчысы Жумагүл Райымжангысы деген азырынча ойлоно элекмин да. Макул. Чоң рахмат. Анда мен байкап көрдүм, ушул подкастка даярданып атып, көп жерлерде ачылып сүйлөбөйт экенсиз, төгүлүп маек бербейт экенсиз. Бирок Кудай буйруса бүгүн чын ниеттен жакшы бере жүрөгүңүздөн бизге ачылдыңыз деген ойдомун. Анан жалпы көрөрмандарга дагы Жумагүл Райымжан кызын мынакей биз сиздерге кайрадан таап келип, бул жакта жүрөт деп көрсөтүп атабыз. Андыктан студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат. Жаңы жылыңыз куттуу болсун. Жакшы максаттар ишке аша берсин.
Сиздерге дагы чакырууңуздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мына ушундай беделдүү элибиздин, мамлекетибиздин эң мындай беделдүү каналдардын бири ЛТР телеканалына, радиого же бүгүнкү подкастка дагы сиз чакыруу болгондо аябай менде дагы жоопкерчилик болуп, буга чейин өзүм дагы бир аз чектедим го сизге. Мен өзү ачыгын айтканда сөз байлыгым дагы кээ бир адамдардын мээсине келип кете берет да. Аны өзүм же жашоодо аз сүйлөгөндүктөнбү, аябай мындай жоопкерчилик болгон үчүн мен аябай мындай өзүм толкундандым. Бирок оюмдагы болгон нерсени айтканга аракет кылдым. Эгерде мындай бир аз туура эмес сүйлөп койсом, кечирим сураймын дегендей. Эң негизгиси элибиз, журтубузда тынчтык болсун, токчулук, ар бир үй бүлөдө аманчылык болсун. Сиздерге рахмат дагы бир жолу, Элиза. Көрүшкөнүмө кубанычтамын. Мен дагы абдан сүйүндүм, аябай кубандым. Рахмат чоң. Жыл башында көрүшкөн болчук, эми жыл соңунда дагы көрүшүп атабыз дегендей. Андыктан чоң рахмат Жумагүл эже. Урматтуу телекөрөрман, ардактуу угарман, LFM подкаст кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Бүгүнкү биздин студиябыздын башкы каарманы, эстрада жылдызы, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, сүйүктүү ырчыбыз Жумагүл Райымжан кызы болду. Кийинки берүүлөргө чейин амандыкта туруңуздар.